Азия кубогуна катышып, татыктуу оюн көрсөтүп, плей-офф баскычына чейин жеткен футбол боюнча кыргыз курама командасынын оюнчулары бүгүн Борбордук аянтта күйөрмандары менен жолугушууда. Жолугушуу иш-чарасынын алкагында концерттик программа орун алууда. Концерттик программа учурунда кыргыз курамасынын өлкөгө кайтып келген курамы сахнага чыкты. Күйөрмандар дүркүрөгөн кол чабуулар жана кыйкырык сүрөөн менен тосуп алышты. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев сөз алып, куттуктоо сөзүн сүйлөп жатканда аянттагы эл анын сөзүн бөлүп, стадион деп кыйкырышты. Муну менен аянттагы күйөрмандар өкмөткө жаңы стадион курууга мезгил келип жеткенин билдиришти. Өкмөт башчы стадион болот, бул боюнча чечим кабыл алынат деди. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз футболунун күйөрмандары, биздин 2019 жылдагы жаңы жылда Кыргызстаныбыз үчүн, биздин элибиз үчүн майрам берек кылып тартуулап, жакшы көрсөткүчкө жеткен биздин спортсмендерге, футболчуларыбызга ыраазычылык билдиребиз. Эң биринчи кыргыз футболунун тарыхында Мухаммедкалый Сергеевич, смотрите, как поддерживают вас. Стадион Молот. Кудай буйрса, стадион Молот. Кыргызстан чемпион! Ну а сейчас давайте послушаем премьер-министра. Урматтуу мекендештер, кыргыз футболунун тарыхында биринчи жолу